Тыныбек энергетика тармагында эмгектенип келатканына 17 жылдын жүзү болду. Ал эсепчи кызматынан баштап участканын башчысы. Учурда көмөк чордондорундагы авариялык абалдын алдын алуу, башкача айтканда лаборант кызматын аркалайт. Жумушу күнүгө ушул иш бөлмөдөн башталат. Ар бир трансформаторда май болот ичинде. Анан изоляциясын өлчөбүз бул I70 деген приборубуз бар. Ошол приборго салып, изоляциясы ылдыйлап баратса, аны алып келип ошол трансформаторду майын алмаштырып, сушкага киргизип, анан кайрап алып коебуз. Мына мынтип күйгүздүкпү? Күйгүзүп алып туруп эле. Мына жактан чай кайнайт, казан асып пиширип, тамак жасай берет. Энергетик мындан 3 жыл мурда өз колу менен биогаз жасап чыгарууну өздөштүргөн. Бул биогаз уйдун кыгы, суунун аралашмасы менен атайын жабдыкта даярдалат. Тыныбек Кородогу 2 уйунун жампасы менен эле үйүн жылытып, тамак жасап, экологияга да пайда келтирет. Бул ыкма энергия гана бөлүп чыкпастан, калдыктары жер семирткич катары да пайдаланылат. Мындай жол менен ал электр энергиясын үнөмдөөгө көмөк көрсөтүп жатканын айтат. Тетиги Качсы айылында бирөөлөрдүкүн көрүп, анан ошондон угуп тигилерге ошол койгондорго чыгып атып, анан проект жазып, анан ошондон койдурдум. Көйгөйлүү маселе азыр бизде электр энергия болуп атпайбы? Бул электр энергия мен болгон ошол ушундай эле момундай двигательдерге, анан жарыкчылыкка эле колдонбосом, чыны менен азыр электр энергияны жалаң ушу газ менен болуп калды биздикичи. Баарыбыз эле ушундай бир нерсе өтсөк жакшы болмок. Анан колдон келишинче ушундай аракет кылып өтүп атабыз. Башка жерден баягы изденип, башка кошумча электр энергияга күч келтирбейли деген окот. Ал эми Тоң районунда калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо багытында быйыл 42 даана көмөк чордондору оңдоп түзөөдөн өтүп, 7 чакырымдан ашык электр зымдары жаңыланды. Мындан тышкары 75 жыгач мамылар жаңы темир бетон мамыларга алмаштырылды. Күз айларында даярдануу иштеринин алкагында 2023 жылдын башынан бери 61 чакырым электр зымдары, 42 даана трансформатор ремонттон өткөзүлдү. Мындан сырткары капиталдык курулуштар негизинде 4 айылга кошумча 6 даана трансформатор орнотулду. План көрсөткүчү 13% берилсе, азыр 11,8% менен жаап атабыз. Кардарлардан акча каражатын чогултуу боюнча 103,6% акча каражат чогултулду. Бүгүнкү күндө ысык көл электр тармактары жалпы 128.737 кардарды тейлейт. Быйылкы жыл менен ишкана тарабынан 21 даана көмөк чордондору орнотулуп, 1400дөн ашуун эскирген мамылар бетон мамыларга алмаштырылды. Ошондой эле 26 чакырымдан ашык аба чубалгылары жаңыланды. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Фалато 24, ысык көлөө болсо.